Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы моралдык жана юридикалык жоопкерчилик. Сабактын планы: келип чыгуу тарыхы, юридикалык жана моралдык жоопкерчилик. Келип чыгуу тарыхы. Мамлекет бир канча милдеттери бар саясий институт. Алардын бири жеке жана коомдук коопсуздукту сактоо. Ошондуктан ар бир мамлекетке белгиленген укуктук режимге карама-каршы келген аракеттерди жасагандыгы үчүн ар кандай санкциялар каралган. Мыйзамга баш ийген жүрүм-туруму үчүн коомго укуктук жана нормалдык жоопкерчилик зарыл. Мамлекет түзүлгөнгө чейин жоопкерчиликтин эң биринчи түрү моралдык болуп, моралдык жоопкерчилик адамдын иш-аракетин жөнгө салып турган. Мамлекеттин пайда болушу жана өнүгүшү менен моралдык жоопкерчилик экинчи планга келген. Юридикалык жана моралдык жоопкерчилик. Заманбап коомдо моралдык жана юридикалык жоопкерчилик дагы колдонулат. Алардын өзгөчөлүктөрүн жана окшоштуктарын түшүнүү үчүн өз-өзүнчө карап көрөлү. Моралдык жоопкерчилик инсандын өзүнүн ишмердүүлүгүн башкарып, өзүнүн жасаган иш-аракети үчүн жооп берүүгө жөндөмдүүлүгү. Моралдык жоопкерчиликке коомдун бардык чөйрөлөрүндө маданиятта, саясатта, экономикада маанилүү роль ойнойт. Үй-бүлөлүк мамилелерде да моралдык жоопкерчилик негизги орунда турат. Эркин болуу, көз карандысыз болуу, жоопкерчиликтүү болуу дегенди билдирет. Жоопкерчиликтин ар кандай түрлөрү бар жана ар кандай чаралары бар. Анын түрлөрү адам эмне үчүн жооптуу экендиги менен аныкталат. Алсак, өзүнө болгон жоопкерчилик, башкалардын алдында конкреттүү иш-аракеттери үчүн жоопкерчилик, адамзат алдындагы жоопкерчилик, өзүнө болгон жоопкерчилик, адамдын өзүнүн ден соолугуна, өмүрүнө, келечегине болгон жоопкерчилик катары каралат. Башкалардын алдындагы жоопкерчилик катары каралат. Башкалардын алдындагы жоопкерчилик адамдын, ата-энесинин, балдарынын, коомдун жана башкалардын алдындагы жоопкерчилиги деп атоого болот. Адамзаттын алдындагы жоопкерчилик бул дүйнө үчүн тынчсыздануу, кам көрүү, жаратылыш байлыктарын үнөмдөө, адамзатка жана жаратылышка зыян келтирбөө жоопкерчилиги эсептелинет. Ар кандай кырдаалдарда ар бир адам үчүн моралдык жоопкерчилик бир катар жагдайлардан көз каранды. Жасалган аракеттин көз карандысыздыгы, жеке коопсуздугуна коркунучтуу болушу адамдан жоопкерчиликти алып салбайт. Кандайдыр бир кырдаалда адамдардын өмүрү үчүн жоопкерчилик жогору болот. Ошондуктан олуттуу чечим кабыл алуунун зарылдыгы. Ишкананын же мамлекеттин тагдыры жөнүндө сөз болуп жатканына жараша кабыл алынып жаткан чечимдердин масштабы, чечим кабыл алуучу адамдардын таасири, бийлиги, социалдык абалы жана башкалар. Юридикалык жоопкерчилик моралдык жоопкерчиликтен мамлекеттик мажбурлоо чараларын колдонуусу менен айырмаланат. Моралдык жоопкерчилик биринчи кезекте коомдук жана жеке айыптоо менен байланышкан. Юридикалык жоопкерчиликти аныктоодо мыйзамдык базасы бар. Моралдык жоопкерчиликтин чарасы субъективдүү деп атаса болот, анткени конкреттүү кырдаалда кылмышкерди кандай деңгээлде жана кандай формада айыптоо керектигин коом же адамдын өзү аныктайт. Жыйынтыктап айтканда, юридикалык жана моралдык жоопкерчиликтин максаты бар. Ал мыйзамдуу жүрүм-турумду калыптандыруу жана жалпы нормаларды, салттарды жана жүрүм-турум эрежелерин сыйлабаган коомдун мүчөлөрүн жазалоо экенин белгилей кетүү керек. Бирок укуктук да, моралдык да жоопкерчиликтин жалпы жоболору бар. Коомдун жана конкреттүү адамдын гана эмес, ошол адамдар жашаган жана бири-бири менен өз ара аракеттенген мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо. Тема боюнча суроолор. Моралдык жоопкерчилик деген эмне? Жоопкерчиликтин түрлөрү эмнелер менен аныкталат? Юридикалык жоопкерчилик материалдык жоопкерчиликтен эмнеси менен айырмаланат? Юридикалык жана моралдык жоопкерчиликтин жалпы максаттары кандай?